Жараткандын бейишиндей туюлган, адамдын колу тийбеген, табигый кооздугу менен суктандырган, касиеттүү кыргыз жеринде туулганыма, дүйнө элдеринен меймандостугу, кең пейилдиги менен айырмаланган кыргыз элинин уулу болгонума сыймыктанам. Менин сыймыктанарым да, таянарым да, келечегиңди ойлоп тынчсызданарым да сенсиң, ыйык ата журтум. Мен сенин экономикасы, илими, маданияты өнүккөн, гүлдөп өскөн мамлекетке айланаарыңа ишенем. Ар качан ата журтум мага эмне кылды деп кол куушуруп олтурбай, мен ата журтума эмне кылдым, эмне кылышым керек деген ойлор көкүрөгүмдү өйүп, дем күчүмдүн барында эли журтума кызмат кылгым келет. Бир келген бул тирүүлүктөн өзүм үчүн гана жашап өтпөй, элим үчүн, куттуу мекеним үчүн кызмат кылып, аркамда из калтырсам дейм. Анан мен эле эмес, ар бирибиз ата журтубуздун келечеги үчүн жан үрөп кызмат кылсак, ар бирибиздин мекенчилдик сезимибиз күчтүү болсо деп кыялданам. Карапайым, көп балалуу, жөнөкөй үй бүлөдө чоңойдум. Атам айыл чарба инженери, апам эсепчи болчу. Алар бизди жөнөкөйлүккө үйрөттү. Ыйман жолунда тарбиялады. Бирөөгө жакшылык кыл, бирок кылган жакшылыгың үчүн бирөөдөн жакшылык күтпө. Адамдан эмес, Кудайдан кайтат деп өстүрдү. Мээнеткеч болууга тарбиялады. 7 жашымдан баштап колхоздун тамекисинде иштедик. Мал багып, чарба иштерин жасап чоңойдук. Туура багыт берип, эмгекчилдикке тарбиялаган экен. Ошонун акыбети кайтып, эмгекчилдиктин үзүрүн көрүп, туура жолдо баратам деп ойлойм. 21 жашымдан тарта мамлекеттик кызматтарда иштедим. Анын ичинде 13 жыл улуттук коопсуздук кызматында эмгектендим. Эл билбеген көп маалыматтарга ээ болдум. Көп коррупциялык иштердин үстүнөн иштедим. Учурунда эң даражалуу кызмат адамы болгон премьер-министрге кылмыш ишин козгоп, бирок 2 күндөн кийин жабылып калган учурду да баштан өткөрдүм. Ар дайым эле жакшы иштер эмес, жагымсыз окуялар деле адамды ийгиликке жетелейт экен. Мындай көрүнүш менин чоң саясатка аттанышыма себеп болду. Катардагы адис же катардагы мамлекеттик кызматкер катары биздин сунуштарыбыз, биздин чечимдерибиз ишке ашпай калган учурларга туш болгондуктан, мен ошол чечимди кабыл алуу укугуна ээ болгон жерге барып, өз салымымды кошуп, мамлекеттик саясатта туура чечим кабыл алууга таасир этишим керек деген бүтүмгө келдим. 2010 жылы Ата журт партиясынан сунуш түшүп, тууган тушкандар, эли журт бата берип, аркамда сүрөгөн күч элим тургандыктан Жогорку кеңештин 5-чакырылышына депутат болдум. Кимдир бирөө үчүн жогорку бийликтин креслосы чалкалап олтуруу болсо, мен үчүн күжүрмөн эмгектин кайнаган жери болду. 5 жылдын ичинде колуман келишинче иштедим. Мен сунуштаган мыйзамдар элге, мамлекетке пайдалуу болгону менен жогорку бийликтеги айрым жетекчилерге жакпады. Биз эмне үчүн мемлекет утабыз? Ар бир министр, ар бир депутат өзүнүн фирмасында киргизип алып, налогдан, прибыльден, НДСтен бошото берсе. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Эмне үчүн жаап атабыз бүгүнкү күндө? Признать преступными соглашения по разработке месторождений Кумтора. Все, абсолютно. Второе. Инициировать процедуру денонсации заключенных соглашений по разработке месторождений Кумтора. Каждые 10-12 лет у нас маловодье деген цикл бар. Оны специалисттер айтып эле жүрөт. Почему вы врете, говорите, что 2 жыл мурда билген эмеспиз ушундай болушун? Гнать надо таких специалистов, которые не знают. 10 жыл мурдагыны билет, 12 жылда бизде маловодный цикл болот. Эмне билбейсиз аны? Эмне даярдык көрбөйсүз? Эл үчүн кылган эмгегиң эч качан жерде калбайт экен. Эл билет экен, кайсы жерде эл менен жолугушпайын, парламентте олтурганда эмнени кыйратып койдуң деген суроону беришкен жок. Чек ара жана социалдык экономикалык маселелерге байланышкан көйгөйлөрдү чечүүдөгү жасаган аракеттеримди баса белгилешип, алкап колдоп атышат. 5 жыл парламентте олтурганда мыйзам жазуудан дагы көзөмөлдөөчү функция маанилүү экенин түшүндүм. 2010 жылкы шайлоодо партиялар кызматка келгенден кийин
бийликке келген партиялардын күнү тууп, жакшы иштеп аткан кызматкерлерди деле жумуштан алып, ордуна өз партиялаштарын кызматка дайындамай башталды. Ошол учурда мен мыйзамсыз иштен айдалган кызматкер сот аркылуу жеңип, кызмат ордуна кайтып келсе, ишсиз олтуруп калган күндөрүнүн чыгымдары күнөөлүү болгон жетекчи тарабынан төлөнүп берилсин деген мыйзам жазып, ал мыйзам кабыл алынды. Эгер тиешелүү жетекчи төлөп бербесе, мамлекеттик кадр кызматы кара тизмеге киргизип, мамлекеттик кызматты аркалоосуна бөгөт коюлду. Бул мыйзам учурда көпчүлүктүн кызыкчылыгына кызмат кылган маанилүү мыйзамдардын бири болду. Мындан сырткары 30дай мыйзам актыларынын демилгечиси жана автору болдум. Резиденциянын жанындагы, күнбатыш жагындагы Байтик айылын астында тоодун үстүнө 6 пушканы коюп резиденцияны карап. Ошондо уктап көрүңүздөр. Ошондо сезесиздер бүгүнкү күндө Баткен акыбалды. Эгерде ошо сиздер бардыгы ушу Бишкек шаары сиздерге душман болсо, ошол резиденциядан мынабу ак үйгө чейин кантип келесиздер? Ошо акыбалды бир элестетип көрсөңүздөр, сиздер ошондо Баткен акыбалын билесиздер. Себеби алар өтүп кетип атканда машиналерин таш менен уруглайт, башка кылат, тепкилейт, ургулайт. Ушунчалык акыбал начар. Уруш чыкканда балдарын наркы айылга ташып, бул айылга ташылып, тирилик токтоп калды го акыр. Бүгүн дагы мына жашоо тынч болбой атат. Түнү менен паника болуп, улам чыгып, кеч жатып атканда биз аз жатып атабыз, эртең менен турганда биз турдук. Кудайга шүгүр, жакшы эсен-аман жатып турдук деп атат. Качан акыр карайбыз муну? 5 күн болду, Совет обороны кын кеткен жок. Үйүбүзгө келип башыбызда контрольный выстрел менен атып атат. Мына кечээ пушка менен аткылап атат. Качан Совет обороны чогулат? Качан мындай талкуулайбыз? Качан бул маселени чечебиз? Качан бюджеттен акча карайбыз? 3 жылдан бери бюджетке айтып эле келатам, түшүнүк да жок буларда. Эч бир тыйын карабайт ушуга. Эмне кылыш керек? Чек арадагы аймактардын көйгөйлөрүн чечүүгө активдүү катышып, чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча мыйзамды жана мамлекеттик программаны иштеп чыгуунун демилгечилеринин бири болдум. Муну менен чек ара аймактарында социалдык объекттердин улуттук коопсуздукту камсыздоого багытталган альтернативдүү жолдордун курулушуна жетиштик. Кошуналардын бош жолуна көз каранды болбостон өзүбүздүн жол менен, эгемендүү жолубуз менен каттап жатабыз. Ким эл жерин сүйөт, ким эл үчүн кызмат кылат, ким эме аракет кылат, ушу көрүнүп калды. Ошон үчүн мен айтат элем, Улукбек Кочкоровго чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Өзүнүн ушул мекенчил экендигин, ушул кыргыз элим деп, жерим деп күйгөн жигит экендигин даана көрсөтүп, ушул жолубуздун түшүүгө зор салымын кошкон. Бул менин эли журтумдун алдында жасай турган иштеримдин алгачкылары гана деп ойлойм. Урматтуу мекендештерим, мен сиздерге али көп нерсеге милдеткер жана карыздармын. Ошол максаттарымды ишке ашыруу үчүн мен ушул узак жолго, президенттик чоң таймашка аттанып жатам. Жараткан насип кылып, калдайган калың журтум колдоп берсе, эң биринчи ишти тазалануудан баштайм. Коррупцияга аралашпаган жана кызматка келгенде коррупцияга малынбай турган адамдарды алып келүүгө аракет жасайм. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта дейт. Эң биринчи бийлик башында турган адам өзү таза болуш керек. Ошондо кол астындагылар да таза болот. Ошондо гана биз жеңе албай келаткан коррупцияны жеңүүгө, эл мүдөөсүн ишке ашырууга шарт түзүлөт. Кимдир бирөө ушул чоң жарышка бийлигине таянып бараткандыр. Кимдир бирөө ченегиз байлыгына таянып аттангандыр. А мен учурда бийликте да эмесмин. Ыплас аракеттерге барып, чачаар каражатка да таяна албайм. Мен калдайган калың журтум, сиздерге гана таянам. Эң башкысы, мен өсүп өнүккөн Кыргызстанда жашагым келет. Аны биз чогуу курабыз.